اقرأ أخيها ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان Мейірімді, райымды Аллахқа чексіз мақтаулар жана шүгүрлөр болсын. Сүйікті пайғамбарыбыз Мұхаммедке салам салаваттар болсын. Анын ұрпақтарына, сахабаларына, қияматқа чейин эрчиген момун мусулмандарға Аллах Тааланын райымы жана саламы болсын. Сиздер менен Кур'ан аяттары телекөрсөтүүсү. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Өткөн көрсөтүүбүздө биз Алак сүрөсүнүн 8 аятынан токтогонбуз. Бүгүн буюрсаны улантмакчыбыз. Бул сүрөдө Аллах Таала инсанды koyu kandan жаратылгандыгы тууралуу сөз болмокчу. Жана Алак сүрөсүнүн мааниси koyu kan дегенди билдирет. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين жараткан Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла Тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз өткөн көрсөтүүбүздө Алак сүрөсүнүн баштаганбыз. Мына ошол азыр сиздер менен кыскача Алак сүрөсүнүн уландысын, маанилерин айтып, мына ошол сүрөгө көз чаптырмакчыбыз. Алгачкы көрсөтүүбүздө Алак сүрөсүнүн 5 аят айтылган эле. 6 аятында Алла Таала айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Калла иннал инсана ла ятга. Чындыгында адам баласы адашып, чектен чыгат дейт. Мындайча айтканда, адам баласына жакшы бир ыйман берилген эмес болсо, анын шайтан азгырып, же нафсы азгырып, колунда байлыгы болсо, бийлиги болсо, мына ошонун артынан адам баласы чектен чыгып кетет дейт. Бул чектен чыкканы балки Кудайды тааныбай калат, жаратуучусун тааныбай калат, Алла Таала жиберген пайгамбарды тааныбай калат. Мына ошол Куранда Алла айткан буйруктарды аткарбастан, балки Алла Таала тыйган нерселерди аткарып калат. Пайгамбарыбыздын сүннөтү менен жашабай, пайгамбарыбыз чакырган жакшы кереметтүү адеп ахлактарды унутуп, балки шайтанга жаккан туура эмес адептерге, туура эмес көрүнүштөргө барып, туура эмес иштерди аткарып калат дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир хадисинде айтат: "Иза кана либни адама вадиян мин захаб". Эгер бир адамда бир өрөөн байлыгы болсо дейт, бир өрөөн байлыгы болсо дейт, анда ушундай дагын бир өрөөн болсо эле деп тилек кылат дейт. Эгер адам баласында 2 өрөөн байлыгы болсо дейт, анда 3-чүсү дагы болсо деп тилек кылат экен. Мындайча айтканда, адам мына ошол байлыкка тойбойт дейт. Эгер анын ыйманы жок болсо, мына ошого тойбойт дейт. Бирок акырында
бул дүйнөдөн кайтканда анын ичин бир гана топурак толтурат дейт. Барлыгыбыз кабырга баргандан кийин, бул дүйнөдөн өткөндөн кийин эң акыркы сапарыбызга аттанып кабырга барганда, мына ошол кыяматтагы эң биринчи кыяматка болгон жол кадам бул биздин кабырыбыз болот экен. Мына ошол кабырда адам жакшы амал кылган болсо, жакшы, жаман амал кылып жүргөн болсо, жаман абалга душар болот. Ар-раахустагна, чындыгында адамдын бул чектен чыккандыгы байып калгандыгынан болот. Инна иля роббика руджа, акыйкатта Аллага кайтуу бар. Мына ошондуктан ар бирибиз билүүбүз керек, бул дүйнөдө канчалык бактылуу болбойлу, канчалык бактысыз болбойлу, канчалык колубузда акча болсун, болбосун, бирок баары бир кыяматта Аллага кайтуу бар. Мына ошону эч качан унутпайлы. Араайталлази янха. Андан кийинки 9-аятта араайталлази янха дейт. Сен көрбөйсүңбү дейт. Тетиги адамды ал пайгамбарды ибадат кылуудан тыйып атат дейт. Бул ошол Абу Жахил ибн Хишам жөнүндө болуп атат. Бул пайгамбарыбыздын менен чогуу доордошу, пайгамбарыбыздын балки тууганы да болуп кетет. Мына ушул мындай деген сөзүн айтат. Эгер мен Мухаммадты көрсөм, намаз окуп жатканын, аны барып бутум менен анын башын тепселеймин дейт. Мына ошондо ушул аят түшүп атат. Араайталлази янха. Карабайсыңбы? Тетиги адамды, Абу Жахылды ал пайгамбарды ибадаттан тыйып атканын. Абдан иза солла. Бул пайгамбарыбыз барып намаз окуп атканда мына ошондон кайтарып атам дейт. Мына ошого аракет кылат дейт. Демек ушул аят жана андан кийинки азыр келип аткан аяттар мына ошол Абу Жахыл жөнүндө болот. Ау амара бит тақва. Андан кийинки аятта абдан иза солла, ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды ибадат кылгандан тыям деп атат. Араайта ин кана алал худа. Пайгамбар дайыма туура жолдо, туурага багыттаган адам эле. Мына ошону ибадат кылуудан тыям дейт. Ау амара бит тақва. Мына ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Аллага чакырат, таквачылыкка чакырат, бузукулукка чакырбайт. Мына ошол Аллага чакырган пайгамбарды ибадат кылуудан тыям деген Абу Жахылды көрбөйсүңөрбү дейт. Араайта ин каззаба ва тавалла. Мына бул сөз дагы аяттагы Абу Жахыл жөнүндө айтылып, пайгамбарга ишенбестен, пайгамбардын айткан сөзүнө ишенбей аны кабыл кылбагандыктан мына ошол пайгамбарды мен бул жолунан, Аллага чакырган жолунан, исламга чакырган жолунан кайтарам дейт. Алам я'лам би анна Аллаха яра. Мына ушул пайгамбарды ушул жолунан кайтарам деген, ибадаттан тыям деген Абу Жахылды Алла Таала көрбөй турат, билбей турат деп ойлойсуңарбы дейт. Чындыгында Алла Таала бардыгын көрүп турат, бардыгын билип турат. Калла ла ин лам янтахи ланасфa'an bin nasiya. Чындыгында эгер мына ушул Абу Жахыл өзүнүн ушундай туура эмес жолуна бара берсе, көкүлүнөн апшып сүйрейбиз дейт. Бул аятта мына ошол Абу Жахыл ошол пайгамбарыбызды ибадат кылганынан тыям деп, туура жолго чакырганынан тыям деп, пайгамбарыбызга зыян берем деп мына ошого аракет кылганын токтотпосо, көкүлүнөн апчып сүйрейбиз деп мына ушул аятта айтылып атат. Насиятин казибатин хатиа. Мына ошол көкүлүнөн дегенде бул жерде алымдарыбыз айтат жүзү деп дагы айтылат. Мына ошол жүз пайгамбарыбызды ибадаттан тыйып аткан жүз бул жалганчы, адашкан жүз деп айтылып атат. Бул дагы ошол Абу Жахыл жөнүндө айтылып атат. Фалияду надия. Керек болсо мына ошол Абу Жахыл кыйкырып атат. Менде эң чоң жыйналган жерим бар. Азыркы тил менен айтканда анын клубу болгон. Бир клуб болот, мына ошол клубка жыйналып алган бардык
Меккенин мушриктери ошол жерге жыйналып алып, менин өзүмдүн жыйнай турган, чакыра турган, мага жардам бере турган адамдарым бар, жыйнала турган жерим бар дейт. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип, ибадаттан тыямын деп катуу зыяндарын берип атканда, пайгамбарыбыз дагы Абу Жахылга карай кээ бир сөздөрдү айтат. Керек болсо Абу Жахылды дагы коркутат. Мына ошол Абу Жахылды коркутканда, Абу Жахыл өзүнчө шылдыңдап сүйлөп, керек болсо менин артымда бир клубум бар, бир топ адамым бар деп айтат. Андан кийинки аят санад'у забания. Пайгамбарыбыз Алла Таала айтып атат, тим кой, Абу Жахыл ошол адамдарын чакырса чакыра берсин. Эгер аларды чакыра турган болсо, санад'у забания, биз забанияларды чакырабыз дейт бул аятта. Забания деген бул периштелер. Бул тозок периштелери. Ошол тозоктогу түшкөн адамдарды карай турган периштелер забания болот. Эгер мына ошол Абу Жахыл пайгамбарга келип намаз окуп атканда, ибадат кылып атканда катуу зыян бергенде, мына ошол Абу Жахылды тозок периштелери келип алып кетмек деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз сөзүндө айтып атат. Калла ла тути'ху васжуд вақтариб. Бұл аяттың мәнісі жоқ. Ей Мухаммад, ла тути'ху. Бұл Абу Жахылға сен мойынсұнбағын. Абу Жахылдың айтқанын атқарбағын. Бәлки аға құлақ салбастан васжуд, Алла Таалаға ибадат қылғын, Аллаға сажда қылғын, вақтариб жана Аллаға жақын болғын деп бұл ақырқы аяттар Алақ сүресіні ушундай бүтөт. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах субханала таала мына ушул Алақ сүресин түшүрүп, мына ушул Алақ сүресинде эң негизги эле пайгамбарлык кандай башталат, мына ошондой эле бул аяттагы пайгамбардын дааватынан, пайгамбарды Аллага чакыруу жолунан тосом деген Абу Жахылдын окуясы баяндалып атат. Чындыгында Абу Жахыл түбөлүктүү тозокко татыктуулардан болуп калды. Алланын сөзү жүрөгүнө кирбеди. Алланын жолунан адашып, түбөлүк тозок ээси болуп калды. Аллаху субханаху ва таала баарыбызды өзүнүн тозогунан сактаган болсун, өзүнүн каарынан сактаган болсун, баарыбызды туура жолго түшүрүп, туура жолдо ибадат кылып, баарыбызга Алла Тааланын бейиши насип болгон болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Өзіңіздер көргөндөй эле Алақ сүрөсүн жыйынтыктадык. Аллахым бардыгыбызга бекем ыйман насип этсин. Өзү сүйгөн пенделерден кылсын. Куранды үйрөнүңүздөр, Куран менен жашаңыздар. Эмки көрсөтүүгө чейин аман туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. اقرأ أخيها ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان